Assalamu алейкум, Марва телеканалының көрөрмандары жана Насихат радиосунун угармандары. Кирип келген Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланы мактоо менен, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айтуу менен Ыйык Рамазан 2022 телекөрсөтүүсүн баштадык. Бул телеөрүнү мен Канатбек уулу Дастан жана биздин конокто Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Ажыкулов Эстебес устаз алып барат. Assalamu alaikum устаз. Алейкум ассалам. Жакшы келип алдыңызбы? Аллага шүгүр. Рамазан айын кандай тосуп алдыңыз устаз? Алхамдулилlah, жакшы, өтө жакшы. Кубаныч менен. Машалла. Кандай даярдыктар менен? Иншалла. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат, мусулман дейт, күндө ошо күнгө окшош керек дейт да. Былтыркы Рамазандан быйыл кандан жакшы болуш керек, быйылкыдан кийин кандан жакшы болуш керек. Аллах Таала жардам берсин, иншалла. Көп жакшы иштер кылалы деп ниет кылып атабыз, иншалла. Мына Кудайды кабыл кылган экен, Оразанын биринчи күнү куттуу мына Ыйык Марва телеканалынын студиясына келип отурабыз, алхамдулилlah. Машалла. Жаратканым Рамазан айыңызды берекелүү куттуу кылсын, жана жалпы элибизге берекелүү куттуу кылып, ойдогудай жаратканым кабыл боло турган жаратканым кабыл кыла тургандай өткөрүп алууга насип кылсын. Анда эмесе суроолорумду баштай берейин устаз. Рамазан айын эме дейт, эч бир эмеси жок эле, сопсо туруп эле дейт. Шылтоолорду айтып, орозо кармабай койгондордун кандай насаат айта аласыз? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, Рамазан айында кандай касиеттер бар экенин билгениңерде дейт силер. Анда ошо 12 айдын бардыгын Рамазан айы болсо деп тилер элеңер дейт да. Анан бул Рамазан айында Куран түшүрүлгөндө 7-кабат асмандан Аллах Таала 7-кабат асман үстүнөн Лавхул Махфуздан дүйнө асманына Куран ошо толугу ойдон Рамазан айында түшүрүлгөндө Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат, адам дейт ооруган жок дейт. Же болбосо ооруган же сапарга чыккан жок дейт. Жөн эле мындай кайдыгерлик кылып 1 же 2 күн кармабай койду дейт да Рамазан айында азыркы орозону. Ушул 1-2 күндүн соон дейт, эгерде ал адамга Кудай өмүр берсе, 100 жыл, 200 жыл катары менен кармап берсе дагы нафил кылып, ушу 1-2 күн Рамазандагыдай соопко жетпейт экен да. Bir gün şu Ramazan'dın soğuğu 70.000 жылдык тозоктон алыс кылат деп атат. Кандай мындай бизде өмүр чектелген да, урматтуу Дастан иним, канча калды Кудай билет. Анан кармаш керек, кайдыгерлик кылбаш керек. Ошо кече Бакчар устаз дагы эфирде болгон, устаз сонун бир сөздү айтты. Кээ бир адамдар дейт, калп эле бир шылтоолорду айта берет дейт. А бирок жаратканым ошол жалган шылтоосун чын шылтоо кылып коет дейт. Мына ошол чын шылтоо кылгандан корксун дейт. Анткени ошол проблемалар менен убактысы өтүшү мүмкүн дейт. Ошол үчүн колдон келсе кармаган жакшы дейт. Пайгамбарыбыз айтканда, Мухаммад алейхиссалам сайх хадисте келет, ликуллиматин фитна. Ар бир үммөттүн фитнасы, сыноосу болгон дейт да. Фитнат уммати мал. Менин үммөтүмдүн фитнасы, сыноосу бул байлык дейт да. Байлык, бийлик менин үммөтүмдүн фитнасы, сыноосу дейт да. Муса пайгамбарыбыздын алейхиссалам доорунда сыйкырчылар авторитет болуптур да. Кадыр баракта болгон экен да, сыйкырчылар эң кыйын ушулар деп бааланган экен да. Ошол үммөткө ошол сыноо болгон экен да, сыйкырчылар. Иса пайгамбардын доорунда мына врач, табипчилик ушул аябай сыноо болгон экен да. Аябай сыноо болгон экен да. Азыр биздин Мухаммад пайгамбарыбыздын үммөтүнө биздин заманда бул байлык экен да. Байлык, кураган байлык эң чоң сыноо экен да. Акчаң болсо танкасың, акчаң болбосо манкасың, акча барын чечет, акча деп атпайбы? Ушул эң биздин сыноо ушул экен да. Мурду кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн, ал бул деп, ушул Мухаммад пайгамбарыбыздын үммөтүнүн сыноосу ушу байлык экен да. Эми өткөндө бир устаз айтты, жакшы сөз айтты. Эми албетте Алла Таала өзү берсе дейт. Эми Алла Таала берсе, бирөө бай болот, бирөө кедей болот, бирөө башка тегиз болушал, бул Алла Тааланын эмесине туура келбейт экен да. Бирөөлөр бай болот, бирөөлөр кедей болот. Жаратылыш ушундай экен да, бейиш эмес да. Анан Алла Таала өзү берсе дейт, мейли дейт. Эми Алла берсе ошону туура пайдалансаң, байлыкпы, бийликпи туура пайдалансаң, балким жакшы дейт. Анан өлүү эле ошо акчаны Кудайга теңеп
өлүү берсең Аллах Таала ошол байлыкты, бийликти башканы берип туруп, сахар, махар, опухелди кошо берип коет. Өмүрүңө ошо дарыланып жүрө бересиң дейт да. Ошон үчүн мен эл менен сүйлөшөм да, мен молдомун. Көп адам менен сүйлөшөм күнүгө. Анан азыр ушу кураган баягы фитна молдоке байлык жакшы экен дейт да. Эмнеге десең, кенен ичип кенен жейсиң, электрик жашайсың, кыш менен ишиң жок, жылуу жумшак дейт. Анан Кудай жакшы, Кудай улук, Кудай баарынан бийик деп айтчы десең, ошондойго байлык жакшы экен дейт да. Жок дегенде бир жолу айтып койчу, Алла Таала бардыгынан күчтүү, Алланын колунда, Алла Таала байды кедей кылат, кедейди бай кылат, кулду падыша кылат, падышаны кул кылат деп айтып койчу десең, ошондойго бирок байлык жакшы экен деп ушул адамдардын жүрөгүнө кирип кеткен да. Азыр адамдар ушул кыргыздар, мейли башка улуттагы адамдар деле ошол жалпы жер бетиндеги азыркы адамдар ушу байлыкты мындай Кудайга теңеп, Кудай катары көрүп, пайгамбардын заманасында, илгери пайгамбарыбыздын заманасында 7-кылымда арабтар Советтер Союзуна окшоп эме болгон эмес. Тиги Кудайды жок деген эмес. Алар Ибрахим, Исмаил пайгамбардан калган дин болгон аларда. Алар бирок язычный мушрик болуп, таш кудайларга сыйынып кеткен, идолдорго сыйынып кеткен да. Анан пайгамбарыбыз келип, ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах. Ла илаха, бул эми орусча жакшы которулат да. Ла илаха, нет объекта поклонения, кроме Аллаха. Ла илаха, ла деген жок араб тилинде. Илаха, кудайлар жок, иллаллах. Алладан башка сыйына турган зат жок, Алладан башка кудай жок. Нет объекта поклонения, кроме Аллаха деп пайгамбар келгенде, алар жок, Алладан башка мунагулар дагы бар деп эмеге болгонда, каршы чыкканда пайгамбарга. Азыр ошо кыргыздын молдолоруна, азыркы диний кызматкерлерге ошо арабтардын жанагы 7-кылымда таш кудайлар эме болгон да, пайгамбарга каршы болгондой, бизге азыр ушул байлыктын сыноосу жаман болуп атат да. Биз канча дават кылган менен, башка кылган менен молдоке Кудай деш керек го, бирок байлык жакшы, бийлик жакшы деп ушинтип шуну Кудайга теңеп алып атышат да. Андай эмес, байке, эже карындашым, андай эмес. Мына андай эместигине, мына былтыр Аллах Таала Куранда айтат, астагфирулла, офис самай ризкугум ва ма туадун. Силерге уада кылынган рызкы бул асманда дейт. Аны Аллах Таала бу жерде эмнени айтты десе, берекелүү жамгырды айтты дейт. Жамгыр экиге бөлүнөт экен. Берекелүү пайдалуу жамгыр, зыяндуу жамгыр болуп. Мына былтыр жамгыр жаабай койду, Союз 100 сомго чыгып кетти. Балким 200 сомго чыгып кетиши да мүмкүн. Ачарчылык болуп эл кырылышы мүмкүн. Аны жамгырда бирок Кудай кылбаш керек. Көп жаап ачылбай тура берсе дагы чатак экен да. Ошон үчүн бул кыскасы Аллах Таала бардыгын чечет. Аллах Таала бардыгын чечет. Алладан башкасы бардыгы Алланын каалоосуна муктаж. Мейли ал пайгамбар болсун, мейли падыша болсун, мейли башка болсун. Аллах Таала Куранда 3 жерде Араф сүрөсүнүн 180 аятында Аллах Таала айтат, астагфирулла, кул инни ла амлику нафсан вала даран илля ма ша Аллах, валау кунту а'ламал гайби ластактарту минал хайри ва ма массани су ин ана илля назирун ва баширун ликауми ю'минун. Мухаммад, сен адамдарга айткын дейт. Мен өз жаныма, өз нафсиме дагы пайда зыян алып келген эмесмин. Андай касиет менде жок. Илля ма ша Аллах. Алла каалаган нерсе болот. Мен гайыпты билбеймин. Эгер гайыпты билсем, көп жакшылыктан көп өтмөкмүн. Жамандык мага тиймек эмес. Бүт Алланын каалоосу менен болот. Мен ошол ыйман келтирген элдерди тозок менен сүйүнчү, коркутуучу, бейиш менен сүйүнчүлөөчү пайгамбармын. Мен өзүмө дагы пайда зыян алып келе албаймын. Пайгамбар болсом дагы Алла кааламай сайын пайда зыян өзүмө да алып келе албаймын, силер эмес деп. Аллах Таала ошол пайгамбарыбызды дагы сенден да пайда зыян жок, пайда зыян бардыгы менден деп, Алладан деп айтып атат да. Эмеде 100 Юнус сүрөсүнүн 49 аятында да келет, астагфирулла, кул инни ла амлику ли нафси даран ва нафан илля ма ша Аллах ли кулли матин ажал фа иза ажал фала истагфирун сада ва истагдимун. Мухаммад, сен айткын дейт, мен өзүмө, силер нары тургулай, силер эмес өзүмө зыян же пайда алып келгенге эмесмин. Андай касиет менде жок. Илля ма ша Аллах. Алла каалаган нерсе болот. Ар бир үммөттүн, ар бир империянын, ар бир доордун, ар бир шаардын, ар бир мамлекеттин өзүнүн бир чектелген убактысы бар. Ошол келгенде кыйрап жок болот, аркага алдыга кетпей дейт да.
Мисалы дастан иним бир убактарда кичинекей монголдордон дүйнө жүзү корккон. Азыр монголду эч ким деле жакшы тааныбайт. Борборун айтчы десең көбү билбейт. Улан-Батарды да билбейт. 3 миллионго жетпеген монгол бар экен. Бирок бир убакта тарых 12-13 кылымдарда дүйнөнү башкарган. Осман империясы бир убакта дүйнөнү башкарган. Азыр эми шүгүр, бирок азыр ал деңгээл жок. Ушундай оомал төкмөл дүнүйө экен да бул дүнүйө. Оомал төкмөл дүнүйө, сыноо бул дүнүйө, бардыгы сыноо. Жамандыгы да сыноо, жакшылыгы да сыноо, байлыгы да сыноо, бийлиги да сыноо, бардыгы сыноо. Кудай сынайт экен да бизди бул дүйнөдө. Машалла. Алла разы болсун устаз. Эме дейт, туугандарым менен урушуп калгам дейт. Анан жараша элекмин, барып алар менен сүйлөшө элекмин, орозо тутуп атам, кандай болот дейт. Эми иншалла адамбыз биз, андай нерсе болуп турат. Орозо кармай берсин иншалла. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат: "Ман аслаха байнаху байнан нас, ман аслаха байнаху байналлах, аслахаллаху байнаху байнан нас." Ким өзү менен Алла Тааланын ортосун оңдосо, Алла Таала аны менен башка адамдардын ортосун оңдоп коет дейт да. Мына азыр заман өнүгүп турат. Пророк Юсуф деп кино көрсөк, Юсуф пайгамбар, Якуб анын атасы адагы пайгамбар. Анын бир туугандары дагы ошо пайгамбардын балдары, пайгамбардын бир туугандары көрө албастык кылып Юсуфту сатып үйгө атышпайбы, эмеге өлтүрөбүз тигүүгө деп. Анан эми кудукка таштап. Анан эми бул дүнүйө ушундай экен да. Сулайман Султан баласын өлтүрүп койду. Тарыхта деле андай эмелер көп да. Анан эми бүт жипке тизгендей тегиз болот деп айта албайбыз. Ал нерсе болуп турат. Пайгамбарлардын бир туугандары жанап отуп аткандан кийин анан биздикинде деле болуп турат. Эми баягы кандай десем болот, биз адамбыз да. Адам ошол душмандагы жакыныңан чыгат, достагы жакыныңан чыгат. Ушундай экен да дүнүйө эми. Убактылуу да сыноо. Ошол иншалла ушул кереметтүү Рамазан айынын урматына ошол урушкандар же таарынышып калгандар жарашып, кулк мүнөздү жакшы кылып, бири-бирин табышсын, иншалла. Устаз, орозо ичи кайсыл амалдарды жасаган абзелирээк, жакшыраак? Иншалла, орозо ичинде эң ушу негизгиси намаз 5 окугандар бекем болуш керек. Окубагандар иншалла ошо 1-2 малдан акырын баштаса көнүп кетишет да. Жок деген ошо орозодо акырын 1-2 мал баштап, анан көнүп кетет да. Анан кийин азыр Кудайга шүгүр, ошол көп көчөдө менен атайын, ошол эл менен болоюн. Мен деле канча өмүрүм калды, Кудай билет. Мына асылдарыбыз, кыйындарыбыз өтүп кетти. Анан биз деле канча өмүрүбүз калды, Кудай билет. Анан жипке отуруп, талтайып, жумушка барып келсең, бир да адамга жолукпайсың. Кой эл менен бололу деп ошол баратып бир 20 адам, 30 адам, келатып бир 20-30 адам менен сүйлөшүп, по пути эле, жолдо эле. Анан ошол намаз окуп калгандар көп болуп атат, Кудайга шүгүр, жакшы. Анан жоолук тигүү дейт эми акырын-акырындан иншалла салынат. Ал деле дастан иним жоолук маселеси ошол эки эле жерде парыз болот да, он жерде эмес, эки эле жерде. Биринчиси намазда, экинчиси көчөгө чыкканда, дордой сумга киргенде, чош нерке аралашканда, үйдө каалаганда кийинсең уруксат. Сен бойдоксуңбу, аялың барбы? Бойдоксун. Буюрса ошол жылы. Иншалла Кудай буюрса, сен аялың эгерде чыгыш бийин жакшы бийлегенди билсе, сенин көңүлүң көтөрүп 3-4 мал бийлеп берсе, ага деле уруксат да. Үйдө. Дин жеңил. Динди биз оор кылбашыбыз керек. Биз адамбыз, биз периште эмеспиз, таш эмеспиз, темир эмеспиз. Биз адамбыз. Аллах Таала Куранда айтат: "Хуликал инсан даифа", адам алсыз болуп жаратылды дейт да. Адам түрмөгө түшкөндө, адам кайгы муңга келгенде ыйлайт да. Мен аякта көп жылдан бери сабак берем, 18-19 жылдан бери. Адамдар ошол адамбыз да, ыйлайт, мен дагы ыйлайм. Аякта анан кийин чыгабыз, башкы жакшы чоң-чоң эмелерге жетебиз, унутуп калабыз. Ушундай экен да дүнүйө. Инсан жакшылыкта көтөрө албайт экен да, жамандыкта көтөрө албайт экен да. Алсыз, бечарабыз да мындай. Ушул сөзүңүзгө эле улай, асыл адамдар өттү дедиңиз. Кече Бакчар устаз келгенде да адан да сурадым, сизден да сурайын. Чубак устаз менен болгон сонун бир эсиңизде каларлык учурлар же таасирдүү бир окуяларды айтып берсеңиз. Чубак устаз көбүз биз тага жеембиз. Машалла. Менин чоң атамдын
эң жакын карындаштары Чубак Дамыланын чоң апасы болгон. Эстеке эр тайын тартат деп мени сени тартканмын, эстеке кой сен мага тайкесиң деп мени жакшы көрчү эле да. Садирдин Дамла казы болуп турду. Анан кийин молдолор дагы биз адамбыз да мындай тигүү деп. Анан Горовская свалка бар. 500 адам иштейт мусорда. Ошого Садирдин Дамла раматылык казы болуп турса дагы, экинчи лице болуп турса дагы, муфти деген казы да. Мен менен мусорга барып, жакшы иштер болгонда ошо Садир Дамла менен эске калган окуям ошол мусорга бардык экөөбүз. Мусорга барсак 500дөй аялдар, жаш балдар эме эстеке биягы тозок окшошко дейт. Куштар да тозок окшошко эстеке деп аябай анан сүйлөйм деп аткан Дамла, сүйлөп берейин деп аткан, анан аерди көрүп жок эстеке болбойт, өзүң сүйлө деп анан раматтылык өтүп кетпеди. Чубак Дамла мага сабак берген. Анан кийин эстеке сен мага тайкесиң, мен сени тарткам, тайке пир болот деп төргө тургузчу мени. Жок, кой Дамла устаз деп десем, жок, тайке пир болот деп. Жакшы кишилердин өмүрү кыска болобу ушундай экен да. Эски келгенде айта кетейин, Имам Сибавайх деген алым болгон. 28 жашында дүнүйө салган. 28 жашында. Имам Навави, мына Рият Солихинде дүйнө жүзүндө эң Курандан кийин көп окулган китеп да. Мына ошону жазган адам 45 жашында каза болуптур бакыш. 45 жашында. Имам Шафии рахматуллахи 54 жашында каза болгон. Имам Шафии рахматуллахи. Имам Муслим 57 жашында каза болгон. Имам Бухари 60 жашында каза болгон. Бу алымдар бакыштар баягы кылчысын кылып тез эле кетип калабы. Анан баягы Кудай Таала бизге деле мындай эме берсин. Мен өзүм деле мындай ооруп сооруп кийин күндөр болуп атам да. Жараткан күч кубат берсин. Кудай күч кубат берсин. Анан мен айтып атпаймынбы? Мисалы бир үй куруш кандай кыйын бу дүйнөдө. Кээ бир адамдар өмүрү үйгө жетпей өтүп кетип атат да. Өмүрү саманы үйгө жетпей өтүп кетип атышат да. Бейиш деген бул кымбат нерсе. Ал түбөлүк. Түбөлүк деген ушундай экен. Асман жер ортосунда буудай болсо, же болбосо тар болсо, ошону 1000 жылда келип бир куш бирден иштеп кетсе дагы ушул да баары бир убакта түгөнөт экен да. Тозок дагы түбөлүктүү, бейиш дагы түбөлүктүү. Ал жөн эле келип калбайт. Анан азыр мына биз 42дебиз. Кудай буйруса мына бул июндун 17-синде аман болсок 43кө толуп, 43кө толобуз. Анан эми пайгамбар 60 жашында дүнүйө салган. Өмүр тез эле өтүп кетет экен. Токтогулдан ошол 97-жылда келген бияка. 97 канча уже 25 жыл өтүп кетти да, тез эле өтүп кетти. Окудук, тиги болду, бул болду, тез эле өтүп кетти. Эми Кудай өмүр берсе анан бербесе өзү билет. Жараткан берекелүү болсун иншалла. 20 жыл дагы эле өтүп кетет да. Анан кой деп ошол эл менен бололу, элдин арасында бололу деп ошол намаз китеп таратып, дават кылып, башка кылып эме кылып атабыз. Анан сөз келгенде мындай айтып коеюн, эми Алла кабыл кылсын, эми бул мактаныч эмес, бул жакшы иш. Мисалы баягы Райым Миллион байкебиз эмне болуп Райым Миллион атка конгонун билбейм. Бирок мен дагы 25 жылдан бери ошол пакет тараткан, ушундай намаз китептен 2 миллиондон ашык таратыптырмын да. Карантинде жатып алып, мындай эсептесем 2 миллионго жакын таратыптырмын. Өлгөнчө ошол 10 миллион, 100 миллион, балким 2 миллиард таратып өлөйүн. Жер Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө ошо бир дагы адам мага дин жетпей калды эле деп айтпай турганга чейин аракет кылып өлөйүн деп жакшы ниет кылып атабыз. Иншалла, Аллах өмүрүңүздү берекелүү кылсын, дагы көптөгөн жакшылык иштерге себепчи кылсын. Амин, иншалла. Сиз көпчүлүгүбүз билгендей легендардуу алымдарсыз. Устаздарыбыздан аябай жакшы иштериңиздерди угуп калабыз. Жаратканым кут кылсын иншалла. Анан таравих намазы боюнча устаз. Мырзалар биз эркектер мечитте окуйбуз да. Анан айымдар кандай кылып окуйт үйдө? Үйдө ошол кээ бирде ошол жакын туугандар келип, жеңелер, кыздар, келиндер окуп калышат экен. Жакын туугандар бар, родной бир туугандар, ансе да болот. Анан андай болбосо өзү акырын эметип 20 ракет окуш керек. Анан чарчап калса анда отуруп алып окуса да болот. Улууларга, жаш улууларга отуруп окуса да болот. Себеби нафил намаз да.
аракет кылып акырын эмете бериш керек. Анан кийин жаңы намаз баштап аткандарды, жаш кыздарды, шаардык кыздарды эмелерден аны 20 аракет окуп десең качып кетишим керек. Ана жок дегенде ошо акырын 1-2 маал окусун да. Мен сага айтпадымбы? Мына бул эң жакшы дават уккан жер бул адам башында экенбиз, оорукана менен түрмө абак жайлар да. Анан түрмөдө ошол көбүнчө аялдар, эркектери деле тагажут окуп атам молдоке дейт да мага. Неге десем, тагажут кабыл болот экен, эртерээк чыгып кетейин деп дейт да. Анан байке, эже, карындашым, же иним тагажут окуш керек. Бирок 2 миллион, 3 миллион рекет тагажут, 2 рекет парыз намазга туура келбейт да. Себеби парыз деген Кудайдын буйругу да. Ошону биринчи парызды аткарыш керек. Акырын сиз 1-2 маал, 5 маал парызды аткарыңыз, анан тагажут окуңуз десем, мейли деп атышат да. Мисалы мен сага $10,000 же $1,000 карыз болсом, ошону беришим керек да сага. Ана мен аны бербей эле буга $50, тиге $100, туга $10 бере берсем, устаз, мага бербейсиң, сен мага карызсың дейсиң да. Ошо сыяктуу тагажут ал экинчи орунда да. Биринчи ошол парызды аткарыш керек. Парызды аткарыш керек. Чет жакта жүргөн мигрант туугандарыбызга каалоо тилеңиз? Эми ошол я Алла жыргаанын жылкы чолпурумбу деп ошол бир туугандарыбыз айла жок кетип атат эми. Россия тигиби десек аягыбыздагы согуш болуп тынчыбай атат. Анан мен атам Раматылык Ажыгулов Шарабидин окумуштуу агроном болгон. Машалла. Токтогул районунда ошол эң биринчи агрономия тарабын 65-жылы атам Раматылык бүткөн экен да. Анан биздин Кыргызстан территориясы 198, почти 200 шарчы километр. Атам Раматылык айтчу эле ошол эме дейт, 8% айдоого жарайт экен да биздин Кыргыз Республикасы. 92% бүт тоо таш экен. Анан биздин мына бул токтогул эмеге нарын суусуна 29 ГЭС курса болот экен да. Бизде болгон ошол мүмкүнчүлүктүн потенциалды мен кыргызча айтайынчы, мүмкүнчүлүктүн 10 эле процентин колдонот экенбиз да. Шуну ошого биздин Кудай Таала мына бийлик башчыларыбызга күч кубат берип, акылдарын жакшы иштетип, ушу ГЭСтерди курсак, ошолор кыйналбай бияка келсе, арабтар нефть саткандай биз ток сатып байып кетсек жакшы болот элеми. Мындай эмете бербей. Анан сөз келгенде айтайынчы, айтып коюш керек. Бир жесир аял өткөндө жарым саат ыйлады да мага. Аябай жүрөгүм ооруду. Молдоке дейт, 6 балам бар дейт, күйөөм каза болуп калды дейт. Куейтский кайрымдуулук фонддон пособие алам, Катарский кайрымдуулук фонддон пенсия пособие алам дейт. Менин бүт көз жашым, ыйым, зар муңум бүт Доха менен Куейтке кетип атат. Ошончалар өнүп өсүп, гүлдөп, бүрдөп атат, шактап атат. Биздин байлар деле ошону кылса болбойбу деп жарым саат ыйлады да. Бизде деле байлар бар. Ошону байлыкты Кудай кыла бербей, зекет деген нерсе бар, садака деген нерсе бар. Ошону берип кичине мындай эме кылышыбыз керек да. Биз кыргызга биз өзүбүзгө күйүшүбүз керек. Дастан, биз өзүбүзгө күйүшүбүз керек. Мисалы, биз шундай ошол Америка, Япония, Катар, Куейттей байып кетсек деле биз экөөбүз Африкага барып күйбөйбүз да. Эми зекет садака жебирип коюшубуз мүмкүн эми бар ошолорда кичине эме батасы тийсин тигиби депчи. Бирок ошолор ГЭС куруп, өнүп өсүп кетсин, ал бул деп экөөбүз кыргызстанчалык аякты жакшы көрбөйбүз да. Ошон үчүн биз өзүбүз ошол маңкурт болбой мындай акыл эсти, бийликти, байлыкты туура пайдаланып, ушул Кыргызстаныбыз тез өнүгүп кетсе деп тилектешмин да, иншалла. Тилеңиз жаратканым кабыл кылсын. Сиз айткандай ошол бул жакта көбүнчө фонддор, сырттан келгендер канчалаган айылдарды салып атат. Медицинский учрежденияларды, мечиттерди салып атат. Жаратканым куткусун. Мына алар дагы ошонун эсебинен өнүгүп өсүп атат го деген ой пайда болот экен. Айттым го, менин бүт көз жашым, муңум, зарым бүт ошол жака кетип атат дейт. Мен дейт кантип дейт. Эми мен бирөөнүн атын айткан болбойт. Биздин байлардын фамилияларын айтып, мен ушуга кантип дуа кылам мен. Мен дуа кылайын десем да кыла албайм. Мен эмне кылышым керек ага деп жарым саат ыйлады да. Жок эми мындай ачык сүйлөшүп атабыз да эми баягы орну жашсаң өлүм ашкерелейт дейт го. Жыргап аткан жерибиз жок. Бомждардын саны Бишкекте 5000ден ашып кетти. 90% кыргыздар, 10% аялдар, 10% башкулуттар. Эркектер деп мечитке намазканага барып атабыз. Жумушка баратып келатып күндө бир 10
баягы көчөдө отурган бомжу кылган эжелерди көрүп жүрөгүм ооруйт да, деп жүрөгүм ооруй берип, уже өзүм да ооруп калып атам. Ошого мындай бир боорукер, мээримдүү болушубуз керек да, дастан иним. Туура. Кыргызстанга куттуу Рамазан айына болгон каалоо тилегиңиз. Биз уже бүтүп атабы эмебиз? Жок, дагы барбыз. Барбы? Уланта берсеңиз болот. Кыргызстанда ошо Рамазан айында эми иншалла Кыргызстаныбыз ошо түндүк түштүккө бөлүнбөй, Коктогулотко бөлүнбөй, урууга бөлүнбөй, бадышаларга Кудай ыйман берсин, атпай турган, сатпай турган, качпай турган болсун. Кайра кайталап айтайын, атпай турган, сатпай турган, качпай турган, эл жерге күйүмдүү болгон эмелерден болуш керек да. Малайзиянын кайсы бир эмеси президенти канча жыл башкарыптыр да, шундай таза иштептир да, анан кетейин десе да болбой, дагы иштеңиз деп эли болбой эметип атыптыр да. Ошого таза иштесең, иншалла уруктугуң өнүп, гүлдөйт. Анан жей берсек, каргыш деген жаман. Бир күнү Кудай урат, анан Кыргызстанга батпай качып кетишибиз мүмкүн да. Ошого мындай айтып атпаймынбы? Качпай турган, атпай турган, сатпай турган, качпай турган, эл жерге күйүмдүү болгон эме болсун да. Мына 30 жыл болду эмеге жеткенибизге. Эгемендүүлүккө. Манас туулбай койдуго деп арман кылып атабыз да. Анан мен эжекелерге мындай тамашалап, Манас эмне туубай атасыңар десек, Манас туулуш үчүн силер күчтүү Манас туй турган жакшы урук ташташ керек да. Каякта Манас туйбуз, арак ичип бомж болуп жүрсөңөр деп атпайбы? Ошого Манас туулуп калсын эми. Манас туулуп калсын иншалла, жакшы болсун эми, не дейбиз эми? Буйрса. Жараткан эл жерибизге мыкты Манас атабыздай уулдарды берсин, Чубак устаздай уулдарды берсин иншалла. Бирөө суроо айтты, эме дейт. Эртең менен Оз жабарга уктап калдым дейт. Кандай кылайын дейт. Ошол эчтеке жебей саат 11-12 чейин ниет кылып кое берет, өтө берет иншалла. Эгер жана кыйналып калам деп Озун жаппай койсочу? Жаппай койсо, жана айттым го, эчтеке кафарат болбойт деген. Кафарат ал ачып ийсе болот да. Тиги бир күн карыз болот, бирок айттым го, 100 жыл, 200 жыл кармоо соогун таппай калат деди го. Эми адамдар түрмөлөрдө эле жылдап жатат, кээ бирөө өмүр бою кесилип отурат. Анан эме уктап калсаң эчтеке эмес, ниет кылып кое бер эми. Улантып кетсе жакшы, Улантып кетсе жакшы. Рамазан айында кайсы дуаны көп кылсак жакшы дейт? Эң жакшы дуа ошол Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан-нар. Шуну кылышыбыз керек. Себеби мунун маанисин айтайын. Раббана, жараткан Аллах Таала, атина бергин бизге фид дуния, бу дүйнөдө хасанатан жакшылыктарды. Анда буну сахабалар, алымдар чечмелешет. Бу жерде жакшы аялды айтып атат дейт бириси. Бириси айтат, бу жерде илим билимди айтып атат дейт. Бириси айтат, бала чаканы айтып атат дейт. Анда бирөөсү айтат, дейт, Алла Таала Кудай болуп туруп өзү үйрөтүп атканда, бул ошо сен айтып аткандын бардыгы кирет. Бүт бардыгы кирет. Ва фил ахирати хасанатан, ахиретте жакшылыктарды бергин. Аяктын да жакшылыгы кирет. Ва кина азабан-нар, тозок отунан сактагын деп ушу дуаны көбүрөөк окуш керек да. Анан кийин ушул дуаны пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, машалла алейхиссалам, Меккеде Каабада Рукнул Ямани кажарласып, ошо экөөнүн ортосунда окучу да. Мен мына көп жыл болуп калды, ошо барганда азыр аякта деле заман эме болуп кетпеди. Ошо Меккеде Каабада жүрүп селфи кылып атышат, WhatsApp кылып атат, башка кылып атат. Жүрөгүм ооруп, анан аяктан өтө бакырып эметкен кичине макруу да болбойт да. Анан бирок мен эме ушуларды ушу телефондон WhatsApp'тан эметейин, көңүл бурдурайын деп жогору үн менен ошол Меккеде ошо барган сайын жогору үн менен ушундай жакшы сөздөрдү айтып, ушул дуаны аябай окусам, ошол жерде 5 миллион, 6 миллион адам мени ээрчип окуп атышты да. Карачы, 5 миллион, 6 миллион адам. Анан кийин Кудайга шүгүр, Кудай мага муну берди, анан тигини берди деп мактана берсем да болбойт да. Шүгүр, Кудайыма ошолорум кабыл болуп, көп жакшылыктарды берип атат да. Балким жакында угасыңар. Анан мен мактаныч эмес, дастан иним. Баягы куттуу Рамазан айында отурабыз, жакшылыкты айтыш керек. Мен Кудай буйруса 113
өлөт деген уже бумуж адамдардын даватка жиберип себепкер болдум да. 2 сааттан өлөт деген. Кудай Куранда айтыптыр. Bir адамды өлүмдөн сактап калсаңар, bir адам оман ахия астагфирулла, оман ахияха факан ахиянаса жамия. Кимде bir адамды өлүмдөн сактап кала турган болсо, бүтүндөй жер бетиндеги адамдарды өлүмдөн сактап калганга барабар дейт да. Ким bir адамды атайлап өлтүрсө дейт, күнөөсү жок. Бүтүндөй жер бетинде адамды өлтүргөнгө барабар дейт да Кудай Куранда. Мен демет берсем, молдолор, жакшы адамдар 10 эмес, 20 эмес, 50-гө жакын болгондо да чоң-чоң улуу аалымдардын оозунан ушундай сөздөр чыкты. Эстеке, бул текке кетпейт, иним. Бул текке кетпейт. Сен өмүрүң жетеби жетпеби билбейм. Сен урук тукумуңан дүйнө жүзүн башкарган, жер планетасын башкарган Сулайман Султандан да күчтүү адамдар чыгат дейт. Сулайман Султанга окшош билсем, Сулайман Султаныңан да күчтүү адамдар чыгат деп. 50ден ашык молдонун оозунан чыкты да. Мен аны сураган жокмун, тилеген жокмун. Өздөрү жашы да, карысы дагы анан Кудай Таала эмне жакшылык берип атабы деп сүйүнүп калдым. Анан мен аны сурабасам да айтып атсам эмне дейм, анан мейли дейм да. Ооба, жаратканым кабыл кылсын иншалла. Ошо сиз айткан боюнча устаздардан да угуп калчык, жана үй жокторду даватка чыгарып, алар келгенден кийин угуп калдык, кээ бирети чоң кызматтарга да ээ болгондору. Ооба. Ошондойлор да бар, Ооба. Машалла. Бул кыргызчы, бакыш кыргыз ушундай намыскер болот экен да. Бомуш болгондон, алкаш болгондон, жатып калгандан уялбайт экенбиз да. Анан мени эптеп апарып, жуунтуп, тарантып 3 күнгө чыгарасың да, оңолуп келет. Анан байке ушу бир сүрөткө түшүп койбойлу, оңолду. Жо молдоке, рахмат, жок деп бакыш бомуш болгондон уялбайт. Меден уялбайт. Оңолуп келгенден кийин ушу оңолдум, жакшы экен деп айтып койчу десең, уялат да, жок деп. Элдерге да үлгү болуш үчүн, Үлгү болуш үчүн, кээ бирөөнү бир экичөөнү тарттык. Кээ бир маска менен эметтик. Аны эми аракет кылып атабыз иншалла. Жараткан кабыл кылсын эң башкысы. Сиздин ушул куттуу Рамазан айларында болгон таасирдүү окуяларыңыз? Балким Чубак устаз мененби? Эме машалла. Ушу Рамазан айында шайтандар байланат дейт да. Мен ушу периштелер келип мени коргоп жүргөндөй, периштелер өз адамды сактап алат да Кудайдын буйругу менен. Кадимкидей сезем да. Кадимкидей сезем. Азыр мен жыргап мындай валлахи 10 периште мени мынтип келип аткандай сезем да. 10 периште эметип. Бул орозого жакын башталат. Менде да ошондой сезимдер болот. Орозого бир жума, 2 жума калганда уже дүйнө жүзүндө бейпилдик башталат. Анан орозо кеткенден кийин кайра ызычы башталат. Сарсаналар. Күндө жумушка Ислам университетте иштейм да мен. Жумушка чыгам, эки жака барам. Анан эми элдин баары эле мисалы мен бир күндө 50 адам менен сүйлөшсөм, анын 45и рахмат тигүү десе 5өө сөгөт да. 95 рахмат десе 5өө сөгөт да. Андай болбой койбойт. Анан Кудай ошо мага жардам бер, мен эме кылбасын деп эметебиз да. Анан мына 2022, 2021 чубак дамыла деп калдың. 2020 Марат деген бир колунда бар байкебиз бар, Марат байкебиз. Ошол маякта бир жалжакта бир кафеси бар, Rich эмне бир англисче. Анан ошо чубак дамыла болуп, башкалар болуп чогуу отурдук, аябай сүйлөштүк. Анан дамыла жакшы барыңыз эми тигүү деп экөөбүз аябай коштоштук да, колуму бекем кысып, аябай кысып кетти. Ошол 2020-жылы Рамазанда дамыла менен чубак дамыла менен акыркы коштошуум болуптур да. Ошол анан былтыр мен баягы эмеде келип дамыланы эстеп ыйлабадым баягы. Ыйладым. Анан баягы мен Кыргызстанды жакшы көрөм да. Мен кыргыз болуп жаралып калгандан кийин, Кудай мени ушака жараткандан кийин ыйык жер да. Мега Кыргызстандан ыйык жер жок да. Аны карыздан кутулалы ал бул деп айттым го. Жүрөгүмөн айттым мен, аны эмес. Анан дагы кутулуш керек эми ошол Кудай буйруса биз да ошо урук тукумга жакшы, таза ата бабабыз бизге калтыргандай мамлекетти калтырышыбыз керек да, сата бербей. Ооба. Туура. Алла разы болсун устаз. Убактыбызды аябай зымырап батып өттү, билинген жок. Аябай кызыктуу маек болду. Алла разы болсун. Сизге эркин микрофон. Мейли, иншалла, улуу кыргыз элим, Кудай буйруса, ошол кыргыз каганаты деп Сибирден бери биягын бүт баарын ошо башкарып турган экен биздин ата бабаларыбыз. Ошондой тарых кайталанат дейт, ошондой күндөргө Кудай жеткирсин иншалла. Падышлар атпай турган, сатпай турган, качпай турган болсун.
Кыргызстаныбыз түндүк түштүккө бөлүнбөй, кокту колотко бөлүнбөй, урууруга бөлүнбөй, улуу Кыргыз мамлекеттин дөөлөтүн куралы, мамлекет 5 миллиард долларга жакын карыз болуп, ушундан тез арада кутулуп кетели иншалла. Бириксек жеңебиз дегендей ынтымактуу бололу иншалла. Кудай буйруса жакшылыктар болсун. Эм корозолорго, эмки эмелерге аман эсен жетели. Токтогул кесибизге суу толуп, 77 тыйын, 216 тыйын, анан 250 тыйын дебей, коммерсанттарга мейли, анан жалпы элге бардыгыбызга себеп бир эле сом болуп калсынчы иншалла. Жакшылыктар болсун иншалла. Алла разы болсун. Жаратканым дуа тилегиңизди кабыл кылсын. Насаттарыңыз үчүн Алла разы болсун. Жараткан өмүрүңүздү берекелүү кылсын. Сиздей жана башка устаздардай кыргыз элибизге аябай аба менен суудай керек. Жана ошол эле мен өзүмдүн каалоо тилегим жаратканым эл жерибизге кут кылсын. Рамазан айында урушкандар табышсын, таарынышкандар жибип, бири-бирине жакшы сөз айтып, жакшы маанайда, жакшы маанайлык майрамдык маанай жаралсын. Жана ошол эфирдин аягында өзүм чыгарган бир ырды окуп кетейин. Менден кетсе чын жүрөктөн кечирим сурайм. Көңүлдөрдө капалануу, өксүк болбосун. Жакшылыктарды ар бир жан ойлосун. Кереметтүү, куттуу Рамазанда нурданып элим жараткан өзү колдосун. Сиздер менен мен Канатбек уулу Дастан болдум. Марва телеканалы жана Насыйкат радиосу. Ассаламу алейкум.